Венадан иш сапары менен келе жатканда ошол элдин баарын өзгөчө биздин бийликти кызыктырып алган могу документ колуна тиймек. Те Венадан келген кишини ушул аэропорттон колун бурап алып кетиш керек. Эмне үчүн? Эртең менен жакшынакай келгенден кийин деле жогорку кеңешке келмек, пресс-конференция бермек. Ошол жерден деле алса болот беле? Жок. Эмне үчүн? Бүгүн эмне үчүн деген суроонун жообу табылып жатат. Ушул кагазда, расмий келип турган кагазда 2017 жылдын 16 январында болгон каргашалуу окуяны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошол учактын жыгылган. Өмүрбек Черкешевич ошол депутаттык комиссиянын жетекчилигинин заместители болду. Ушул документте мындай деп көрсөтүлүп турат. 16 январь 2017 жылы болгон учактын авиакатастрофасында Бишкектеги оперативдик маалымат боюнча жыйынтык болду. Жыйынтыктын негизинде ошол самолетто болгон жүк бул сотовый телефондор, компьютерлер, изделиялар, электроникалар, акчалар, драгоценный металлдар жана таштар драгоценный. Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаевга жана анын аялына тийиштүү. Ага чейин депутаттык комиссиядагы бардыгы калай кайтып аткан. Эмне үчүн бул күч чындыгында бул жүк кимге тийиштүү деп, кимге тийиштүү? Ошол жүктү кимге тийиштүү дегенди ушул депутаттык комиссия аябай тастыктап жаткан. Мына ошол жүк кимге тийиштүү экенин кагаз түрүндө келип жатат. Дагы бул жерде көрсөтүлүп атат. Ошол жүктүн организация погрузка деп коет го. Ошого Турциянын жараны Гремучая змея деген адам ОПГнын мүчөсү болот экен. Жана Кыргыз Республикасынын ошол ОПГда турган мүчөлөрү жана ошол Гремучая змея дегендин мүчөлөрүнүн аркылуу организация болгон ушул погрузка. Ушул документти колуна тийгизбей Өмүрбек Черкешевичти азыр камакта кармап отурушат.